Perişteleri var mı? Perişteleri. Jama'nın ayaklarını gösterin. Süttetiga nemeden beri gelatam, Еңгичектен beri бүт республиканын жайлоолорун кыдырып атам да, мен азыр жайдым эле. Убакытым болуп анан бүт эле моундай машинелердин издери. Машинелердин издери, мотоцикл жана квадроцикл дегендер менен тебелеп салыптыр. Кече күнү Чымынды сайдын башына чейин барып келдим, ГЭС салынып аткан жерге чейин. 25 мегаваттык ГЭС салынып атты. Ошондуктан аякта да ушундай. Эгерде ушундай боло берсе, анда силер жайлооңор жоголуп, макул азыр 10 жыл, 15-20 жыл ушинтип силер өтүп кеткиле жайлоодон. Мына могу балдарга кайсы жайлоону калтырасыңар? Район боюнча бир лесхоз бар болгону мисалы. Ошон үчүн буларга ишенип олтура бербей, булар карайт да деп. Ар бириңер өзүңөр. Ат менен чаап барып, аял эркек дебей барып, машиналарды киргизбешиңер керек жайыттарга. Жол салып бердик. Арасына машина менен кирип атып онан калкалап атпайбы барып. Ал жерге бул жерде чөй өсүшкүн дагы 4-5 жыл керек. Бөлгө не салгандар жип менен чыгат дейби, тетекка чейин чыгып барып токтошот. Чыгарбагыла. Bir momentте бияка bir 100 машина келсе, немеге 100 машина келсе, кантип билесиз ошонун баарын токтотот. Ошон үчүн мен силерден ушуну суранып коеюн. Өзүңөр үчүн, мен үчүн эле эмес, мамлекет үчүн эле эмес, мына ушу өзүңөр үчүн керек. Ол тең өсүп келаткан. Ошолорду ойлогула дагы жайытыңарды тебелетпегиле. Боз үйдү болсо да мына мисалы машина менен кирип алып барат. Ар бир жерде бирден машина, бирден көкчөктө жайытты тебелеп өткөн жол. Жолдун жээгине коюп койсо ким тиет машинасы? Жолдун жээгине же болбосо чекесине ылдыйраак түшүрүп туруп, бирок жайытты тебелебей коюп койсо болобу? 20-30 метр, 50 метр боз үйүңөрдүн көрүнүп турат го, көрүнүп. Басып келесиң, айдап жолго чык. Мына жолду салып берип атабыз. Азыркы моменттен баштап, бүгүндөн баштап, ар кимиң ар жерде отурасыңар, машиналарды киргизбейли, жолдун жээгин айдагыла бүт баарын тең. Тебелебе мояк, менин малым жейт эртең. Эртең бүрсү күнү да чөп өсүш керек бул жерге деп айткыла. Эмдиги жылы дагы келебиз бул жерге. Алдыда дагы жашоо бар деп айтсаңар, түшүндүрсөңөр, ал турист эле мал эмес да, адам да түшүнөт да. Дагы бир унут электи айтып коеюн. Ар бириңиздер туристтерди тарбиялагыла. Өзүңөр да тарбиялангыла, өзүңөр дагы бөтөлкөлөрдү, салафандарды ыргыта бербей. Мусорго алып барып, жыйнап барып туруп мусорго салып коюп турула. Мына тапшырма бердим, тазалап кетип турат. Анан туристтерди дагы өзүңөр. Бул жер силердин үйүңөр да, үйүңөр. Анан үйүңөргө алып келип туруп, мусорлорду таштап, жериңерди тебелеп кетип атса, анан унчукпай, маңырайып отура бербей, ар бириңер айткыла. Чымынды сайдагыларга жеткиргиле, тетиги жогору жакка жеткиргиле керек болсо, бардыңар тең. Ай, машина жүргүзбөгүлө бияка. Кубалап тургула, жолдун четинен чыкпа бери карай деп. Анан дагы каторуштуруп коюп тура берсе болот. Азыр эми современный эмени бияка жеткизе албайбыз, бара-бара жетет дагы. Азырынча баягыдай эле болуп. Бирок баягы аябай Жанында бир машинадан артында чыгып улам себелеп коюп тургандай болуп. Таза болуп. Анан дагы бир коюшпу сени. Ай, молодец. О, боло кой. Мен да силердей болоюн дейт. Ким баласы бул? Чын эле Садырбы аты? Молодец. Ой, Садыр жапарып турабы да? Молодец. Канчадасың? Я, 5-те? 5-те окууга бар эле экенсиң да? Папаң менен мамаң урушабы эко? Кантип урушат? Ким баштайт биринчи урушду? Мама. Чабат. Чабат папаңды. Папаңа болуш, сен дайыма. Айт мамаңа, чаппады. Молодец, жакшы болот. Кыйын бала болот.